Ала Лайфтың кезектеги чыгарылышы менен түз эфирлерибизди улантабыз. Кызматтаган Бозгонова, амансыздарбы? Күн мурун Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-28 жылдарга карата туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Шайлоого жалпысынан 191 мамлекет катышып, жыйынтыгында 142 добуш менен ишенимдүү жеңишке жетти. Бул жарышта Кыргызстан Азия Тынч океан тобунан жалгыз орун үчүн Филиппин менен ат салышты. Кыргызстандан аталган кеңештеги туруктуу эмес мүчөлүгүнүн расмий иши 2027 жылдын 1-январынан тартып башталат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши дүйнөлүк тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого жооптуу Бириккен Улуттар Уюмунун негизги органы болуп саналат. Коопсуздук кеңеши 15 мүчөдөн турат, анын 5-өө туруктуу, 10-у туруктуу эмес. Өлкөбүздүн кыргыз дипломатиясынын дүйнөлүк саясаттагы бул чоң жеңиши Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуунун артыкчылыктары тууралуу Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри, саясий илимдердин доктору Жекшенкулов Аликбек агай менен алдыда маек куралы деп атабыз. Аликбек агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Атайын убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Эми 2 күндөн бери биз бул кубанычыбызды сиз сыяктуу саясатчылар, дипломаттар менен баягы тең бөлүшүп кенен айтып атабыз. Бүгүнкү берүүбүздө ушул артыкчылыгы Коопсуздук кеңешинде, анан Кыргызстандын канчалык деңгээлде ошол дүйнөлүк саясатка таасир эте алат деген өңүттө сүйлөшсөкпү деп атам. Бул жерде ошол 191 мамлекеттин ичинен 142си Кыргызстандын колдошу, бул ушунда баштасак деп атам да сөзүбүздү. Бул эмнени көрсөтөт Кыргызстан үчүн? Эми бир артыкчылык бар, чоң бул жоопкерчилик. Өтө чоң, анткени мындайда канчалык деңгээлиң жогору болсо, мамлекеттин же болсо адамдын ошончолук эл карап турат, туурабы? Бизде эми дүйнө жүзүндө элдердин, мамлекеттердин чордонунда болобуз да, карап туруп сын айтып, сындап, колдоп, башка ар кандай маанай жаралышы мүмкүн. Ошон үчүн бардыгына даяр болушубуз керек. Бардыгына даяр болушубуз керек. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз даяр. Анткени 35 жылда биздин дипломатия калыптанып, татыктуу кадрлар пайда болду. Алар жалаң эле ошо Коопсуздук кеңешине катышып, ар кайсы мероприятияга катышпастан, дүйнөлүк ошо эл аралык уюмдарды жетектегенге даяр деп айтсам болот. Көбүнчөсүн тааныйм мен. Экинчиден, бул баягы мындайда биздин жоопкерчилик элибиздин астында, бийликтин, дипломаттардын биринчи, экинчи бул Борбордук Азия региондун жалпы ошо ШОС мамлекеттеринин арасында. Негизги жоопкерчилик 3 багытка бөлсөк болот. Бул биринчи биздин элибизге, экинчи ошо региондун элине и глобалдуу бүт дүйнө жүзү кандай карайт депчи. Бүгүнкү күндө мана жакшы. Анткени бул жана мындай пикир дүйнө саясатында бир эле күндүк же болсо 2 жылдан мурун баштабады ушундай инициатива. Бул 2 жылдык маанай убакытта чечилбейт. Бул карайт. Ошол мамлекеттин, элдин тарыхы кандай, маданияты кандай, бүгүнкү күндө ишенсе болобу же болбойбу депчи. Мына Кудайга шүгүр 35 жылдык эгемендүү мамлекет болгондон бери биздин элибиз жана ар кандай окуялар болсо дагы, революция дейбизби, төңкөрүш дейбиз болсо дагы, бир калыпта, бир жуманын ичинде мамлекет кайра жолго түшүп, ката кеткен жок чоң дүйнөлүк саясатта, эл аралык саясатта. Бул чоң жетишкендик, мен ойлойм, бул баягы ички, баягы биздин рухий байлыгыбызга байланыштуу да, маданиятыбызга байланыштуу. Революция тез эле токтоп калып атпады, бул чоң көрүнүш. Башка мамлекеттерде керек болсо айлап, жылдап, стабилдүүлүк орнобой, ар кандай олку-солку болуп турган мамлекеттер болгон да. Ушунун баарысын эсепке алат да. Анын үстүнө дагы белгилеп коеюн, акыркы 4-5 жылда биз стабилдүү өнүгүп, тынчтыкты сактап, элибиздин маанайы өзгөрүп, жакшы бир ийгиликтерди жаратып атабыз. Өзгөчө мына 2 жетишкендикти айтайын. Биринчи экономика маселеси. Биз Кыргызстан бүгүнкү күндө Борбордук Азия же болсо СНГ мамлекеттеринин биринчи орунга чыгып, өнүгүү темптери боюнча дүйнөдөгү 5 мамлекеттердин эң
мыкты эң мындай ийгиликтүү экономикасы өнүгүп аткан деген баа алдык. Ошону дагы эсепке алат. Андан тышкары баягы бул жерде тышкы саясатта бизде бир чоң ийгилик жарата турган дагы геосаясий абал туура келди да. Эмне себептен? Мурун болсо көп баягы ар кандай мамлекеттер саясатын өткөзө алчу эмес. Бир полярдуу дүйнө болчу. АКШ батыш мамлекеттер айткан, ушуну аткарасыңар, ушуга добуш бересиңер деген ушундай абал түзүлгөндө, акыркы жылдары мына көп полярдуу дүйнө орноду деп сөз болуп атпайбы? Аны ошол эле АКШнын жетекчилери деле таңган жок. Бирок алар дагы эле аракет кылып атат, баягы өзүлөрүнүн саясатын өткөзгөнгө. Бирок азыр дүйнө өзгөрдү. Мисалы биздин атаандаш Филиппин бул ушу Азия Тихоокеанский регион боюнча эң жакын ушу коопсуздук маселелери боюнча АКШга эң жакын союздаш мамлекет. Ушу аякта АКШнын аскер базасы бар. Ошон үчүн 4 жолу шайланган да. Алар шайланганда дагы АКШ сүрөп эле күчкө салып эле шайлантып койгон убагындачы. Же болсо бул жерде мындай башка мындай ийгиликтерди жаратты деп, мисалы Малайзияга окшогон, Сингапурга окшогон, Индонезияга окшогон бир чоң ийгиликтер жаратты деген уккан жокпуз да, билбейбиз. Буга чейин. Буга чейин. Бул жолу болсо ошол АКШ мамлекет колдоп мындай түрткүлөсө дагы алар өткөн жок. Бул эмнени көрсөтөт? Дүйнө жүзү өзгөрдү. Эмне себептен өзгөрдү? Бул маалымат. Мисалы азыр тоодо жүрөбү, деңизде жүрөбү, интернет аркылуу баарын билип алат. Кайсы мамлекетте болбосун, туурабы? Америкада болобу, Азияда болобу, Африкада болобу, бир телефон аркылуу эле баарын билип атат. Же болбосо Starlink менен баарын билип алышат да. Адам деген кандай? Адамга маалымат түшсө, адам ойлонот, туурабы? Туура эмеспи деп ойлонгондон пикир жаралат. Азыр болсо дүйнө жүзү бүгүн калыстуу саясат, дүйнөлүк саясат орнош керек. Чакан мамлекет болобу, орто мамлекет болобу, бай болобу, кедей болобу, ошол элдин пикирин эсепке алыш керек, мамлекеттин пикирин эсепке алыш керек. Ошолордун саясаты кандай жолго түштү деген бир баа бериле баштады да. Мисалы 20 жылдан ашык АКШ жеке дүйнөнү бийлеп турду, ачык айтсак. СССР доору урагандан кийин, туурабы? Аны элдин баарысы билет. Ошол кезде Иракты бомбалашты, Сирияны бомбалашты, Ливияны бомбалашты, мына Иранды бомбалады. Көп ушундай окуялар болду. Демократияга баягы такапчы, адам укугуна такап. Бирок бүгүнкү күндө ошол мамлекеттердин абалын карасаңар, өтө өкүнүчтүү да. Эл канча эл каза болуп кетти, канча эл жакырчылыкка батты. Бүгүнкү күндө дагы тымызын мындай бир согуш абалында турушат. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде бүгүн дүйнө коомчулугу адилеттүүлүктү, калыстыкты каалайт, ошого баратабыз буюрса. Дагы орно элек, бирок баратабыз. Мына бизге окшогон мамлекеттер таасири көбөйгөн сайын ошончо биз жакшы кадамдарга барабыз деп ойлойм. Дагы бир далил айтып коеюн, мисалы Германия 6 жолу ушу убактылуу мүчө болгон. Алар мындай элестетип көрсөңөр, эң бай, эң таасирдүү, эң күчтүү мамлекеттерине кирет, туурабы Германия? Ошол дагы шайлана алган жок. Алардын ордуна чакан Австрия менен Португалия шайланды. Муну дагы эле айтып атат, дүйнө жүзү адилеттүүлүктү, калыстыкты орноткусу келет. Экинчиден, ушу бизге окшогон чакан орто мамлекеттер жакшы жолдо жүрсө, мамлекеттер өнүгүү жолуна түшсө, адилеттүү саясат болсо, ички саясат, алар бүгүн дүйнө жүзүнө чоң мындай таасир бере турган абал түзүлдү да. Жана жоопкерчилик жөнүндө айтып калбадыңыз бага. Эми азыр мамлекеттин алдында чын эле чоң жоопкерчилик бар. Бул жөн эле Борбор Азия эмес, КМШ өлкөлөрү арасында эмес, дүйнөлүк саясатта
жоопкерчилик. Кандай жоопкерчилик турат азыр мамлекеттин алдында? Бул багытта биздин дипломатиялык корпус кандай аракеттерди көрүшү керек болот? Кандай бир маселелерди чечүүнү сунушташ керек ошол Бириккен Улуттар Уюмунун жоопкерчилик бул жанагы мен айткандай 3 катмар саясат болсо дагы ошо 3 өзүбүздүн элибиздин жоопкерчилик, бизди колдогон мамлекеттерге жооптуулук и бүт глобалдуу жоопкерчилик. Бул ар кандай мындай себептер болушу мүмкүн. Бирок мындай да жана сиз билесиз, элдин баарысы билет, ишеним деген бул чоң маселе. Жөнөкөй адамдардын арасында ишеним, мамлекеттердин арасында, элдердин арасында туурабы ишеним деген, ошон үчүн ушул ишенимди жоготпош үчүн ар бир айткан сөзү, ар бир жасаган иши дал келиш керек да. Кош стандарттуу кылып атпайбы кээ бир чоң мамлекеттер? Бирди айтып, саясаты башка кылып. Бизде болсо, биздин куралыбыз ошол. Адилеттүүлүк, анан акылыбыз менен ошо коопсуздук кеңешине бир ишине чоң салым кылыш керек. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Билеги күчтүү бирди жеңет, акылы күчтүү миңди жеңет деген. Ошого жараша биз жанагы ошол коопсуздук кеңешинин кандай инициатива болобу, иштерди чоң иштерди баштаганын астында таразага салып, акыл жүгүртүп, коом менен кеңешип, илимий ишмерлер менен дагы кеңешип, башка саясат көз караштагы саясатчылар менен кеңешип, дипломаттар менен кеңешип, анан чогуу бир иштерди жыйынтыкка келип, ошолорду ишке ашырганга биздин президент, биздин өкмөт, биздин дипломаттар ошол иш аракетинде жүрүш керек. Анткени азыр мурункудай бир өзүнчө бир секрет кылып, өзүнчө бир куйтулук кылып, өзүнчө бир мындай жеке бир топтун кызыкчылыгын, жеке болсо бир кишинин кызыкчылыгын саясат кылса, аны тез эле таанып, тез эле мындай биз колдоодон айрылабыз да. Ошол себептен негизги максат бул мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын өткөзүш. Бирок ошол мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы региондун кызыкчылыгы менен дал келеби? Ошол биздин союздаш мамлекет, партнер мамлекеттер менен дал келеби? Ошонун баарын таразага салып туруп, иш чараларды көрүш керек да. Ошол буга чейин президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында башка эл аралык деңгээлдеги ири иш чараларда дагы дайыма ошол жаңжалдарга коротулуп аткан триллиондогон багы каражаттарды дүйнөнү жашылдандырууга жумшасак деген чакырыкты айтып келип атпайбы? Ушул сыяктуу кандай бир чакырыктар болушу ыктымал биз тараптан? Бул мен ойлойм, азыр ошол чакырыкты тыштагандан кийин ошону ишке ашырганга аракет көрүш керек. Чакырыктар азыр дүйнө саясатында практикалык жагынан алабызбы, теоретикалык жагынан же илимий жагынан алабызбы белгилүү. Кандай маселелер бар дүйнөдө, кайсы жерде, кайсы региондо, кайсы континентте, кайсы мамлекетте. Бизде мисалы суу маселеси, туурабы? Экология маселеси, кедейчилик маселеси, тоо мамлекетте кандай муктаждыктар болсо, ошол маселеси бар да. Эми ошону ишке ашырганга, сөз декларация, сөз бойдон калбай, ишке ашырганга бир чараларды ойлоп табыш керек да. Өзгөчө мына акыркы сиз айткан маселе бул өтө маанилүү маселе болду да, мен ойлойм. Ошо былтыркы президентибиздин сүйлөгөн сөзү Ген ассамблеяда абдан чоң таасир берди деп ойлойм. Анткени жалаң эле Кыргызстандын көйгөйүн айтпай, региондун бүт дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк мамлекеттердин көйгөйүн өйткөн маселелерди көтөрдү да. Мисалы ошол кедейчилик маселесин көтөрдү. Же болбосо мына Афганистан маселесин, Афганистанды колдош керек, жанагындай санкцияларды алыш керек деген маселени айтты. Тиги жакырчылык маселесин айтты. Көп тиги маселени көтөрдү да. Бул маселелер албетте бүт дүйнөгө таандык. Бирок ошол эле кезде ошо чараларды, конкреттүү практикалык иштерди кантип ишке ашырабыз деген суроо болуш керек да. Жөн эле бир ураанды же болбосо сөздү сүйлөп койбой, ошо иш чараларды сунуштаганга аракет кылыш керек. Муну баягы бир акыл эмес, көп акыл керек да бул жергечи.
Бирок ал көтөрүлгөн демилгелерди кайра эле ошол дүйнө мамлекеттеринин колдоосу дагы маанилүү нерсе да. Албетте, мындай да көбүнчө биздин президент көтөргөн маселе, биздин дипломаттар көтөргөн маселелер колдойт да, элчи. Бирок ошону мындай да ошонун механизмин таап, ошонун каражатын таап, ошонун баягы жыйынтыгы чыккандай ар бир мамлекет болобу, эл болобу, ошону сезиш керек да, жеке адам сезиш керек. Мурун политология мындай теориясында мындай айтат, кээ бирлер айтат, мамлекет маанилүү депчи. Азыр болсо дүйнөлүк саясатта адам маанилүү болуп калды. Бул өтө жакшы да. Ар бир адам сезиш керек, ушу биздин тышкы саясат, биздин ички саясат кандай нукта баратат. Ошол туура шарттарды түзүү жөнөкөй адамга, ошол адамга ыңгайлуубу, экономикалык жактан, коопсуздук жагынан, маданият жагынан, бардык жагынан өзүнүн каалоосуна дал келген. Түшүнүңүз да ошону. Бул өтө маанилүү да. Ошон үчүн бул жерде анткени мен жана башында айтып кеттим, ар бир адам бүгүн маалымат алат. Үйүндө отуруп алабы, тоодо жүрөбү, ат минип жүрөбү, машинада маалымат алып алат, туурабы? Ошол маалыматка жараша адамда ой жүгүртүүдөн башка, пикирден башка муктаждык чыгат, туурабы? Мисалы жаштар бир моданы көрсө айтат да, тиги телефондон, мен дагы ошону алышым керек деп. Ошондой умтулат да. Биз болсо мамлекеттик идеялар жакшы, ошону ишке ашырганга кантип ашырабыз? Анын үстүнө бул жерде айтып коюш керек, бизде ресурс да аз да. Чоң мамлекет болсок, мисалы, бюджетибиз аябай чоң, миллион, триллион деген болсо, анда мына биз бөлөбүз могу дүйнөлүк саясатка моуну деп айтмакпыз, туурабы? Андай мүмкүнчүлүк жок. А биз ошо донор мамлекеттер менен сүйлөшүп, ошол эле коопсуздук кеңештин мамлекеттери менен, эң бай, эң таасирдүү мамлекеттер менен сүйлөшүп, тил табышып, ошолордун каражатын, ошолордун көңүлүн ошол маселелерге бурсак, абдан чоң ийгиликтер жаратабыз да. Буга чейин Борбор Азиянын тарыхында Казакстан ушул коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болгон экен. Азыр геосаясий окуялар, дүйнө тынч эмес, чындыгында мындай учурда эми Бириккен Улуттар Уюму дагы бир сынга кабылган учурлар бар да. Ушул нерселерге Кыргызстан сыяктуу мамлекеттердин таасири канчалык болот? Ошол нерселерге бир эми бул жерде мындай да чоң саясатта, чоң оюнда жеке эле мен кыймын деп айтпаш керек да. Бул жеке адамдын саясаты болсо дагы, мамлекеттин саясаты болсо дагы ошондой да. Ошон үчүн бир чоң кадамга барыш үчүн, же болбосо чоң сунушту барыш үчүн дипломатияда консультация деп коет, кыргызча кеңеш деп коет да. Ушул союздаш, кошуна, шоско кирген мамлекетти эң негизги түптөгөн мамлекеттер менен кеңешип, алар менен пикир алмашып, алардан маалымат алып, ошонун баарысын таразалап, анан эл аралык коомчулукка чыгарыш керек да. Жөн эле баягы отуруп алып бирөөгө, бир адамга жаккан идеяны чыгарып койсоң, кийин уят болуп калышы мүмкүн. Аны эл аралык коомчулук колдобойт, туурабы? Анткени баары талдап турат да, муну айтты, муну аткарды, муну айтты, аткара албады, же болбосо башка деп. Мамлекеттин саясаты дагы ошондой карашат да. Файл деп коет, аны баарыбыз билебиз да. Ар бир мамлекетке, ар бир президентке, ар бир тышкы иштер министри, ар бир таасирдүү фигураларга файл болот башка мамлекеттерде. Алар айткан сөзү менен жасаган иши дал келеби? Биз жанагы депутаттарды шайлаганда сындап атпайбызбы? Моунча бизге сөз берди эле, моуну аткарган жок, моуну аткарды депчи. Мамлекетке да ушундай мамиле кылышат. Биз ошон үчүн айтар элем, муну кылдаттык менен жасаш керек да. Бул бир жагы, экинчи жагы 2 жыл деген бул өтө аз убакыт. Бул дүйнөлүк саясатта көз ирмемдей эле учуп кетет. Муну баягы тез, анан иреттүү бардык жагынан ушул дагы ойлош керек да. Өзүнчө мен ойлойм 2 жылга программа түзүш керек. Мына 2007 жылы башталат. 27 күзүндө уже пландар даяр болуш керек. Ай сайын моундай барабыз, могу мамлекет менен сүйлөшөбүз, могу ойду чыгарабыз,
программа түзөбүз, проект түзөбүз, ошону ким тиги каражат колдойт? Сөз идея бойдон кала берет, эгер каражатта болбосо, туурабы? Ошон үчүн мунун баарысын мындай санап, ар бир мамлекет менен өзүнчө сүйлөшүп, жалпы коом тиги уюмдар менен ООНдон башка дагы уюмдар көп да. Ошол эле ШОСтон, ошол эле БРИКС болобу, ошол эле СНГ болобу, ошол эле Евразес болобу, ошол мамлекеттер менен баары менен өзүнчө суроого жараша болот да булчу. Эгер суроо ушул кандай бир уюмга таандык болсо, ошолор менен кеңеш керек. Союздаш жана партнер мамлекеттер менен. Бул өтө маанилүү. Казакстан тажрыйбасында, мисалы, ошол мүчө болгон учурда Борбор Азияга кандай бир таасирлери болгон? Ошол кезде Казакстан менен 17-18 жылдарда биздин мамилебиз салкын болуп калган, билесиңер. Ошондо Атамбаев менен Назарбаевдин баягы кайым айтышып, ушундай бир туура эмес сөздөр айтылып калбады эле, ошондо салкындап калганда. Ошол кезде мындай Борбордук Азия мамлекетинин ич арасында дагы мындай ынтымак көп жок болчу да, ачык эле айтыш керек. Азыр деңгээл башка. Бири-бирин түшүнүп, бири-бирин колдоп, бири-бирин эсептешип атпайбы азырчы? Мурун болсо андай кээде баягы үстөмдүк, кайсы мамлекет үстөмдүк кылат, кайсы мамлекет кыйын деген өзгөчө Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда лидерлердин арасында ушундай болуп калчу да. Азыр болсо андай жок. Бирок тымызын болгондур аны эми, бирок мындай сыртка чыкчу эмес. А кезде сыртка дагы чыгып калчу. Ошон үчүн ал кезде мындай Казакстан ушу Коопсуздук кеңеште улуттун кызыкчылыгын эле көздөп, өзүнүн иштерине жараша жакшы иштеди айтыш керек. Жакшы иштеди, өзүнүн шартына жараша. Ошол кезде дүйнөлүк эл аралык абал ошондой болчу. Региондук абал ушундай болчу, азыр болсо башка. Биз жана башында айтылып кетпедиби? Бүгүнкү күндө Борбордук Азия дүйнөлүк саясаттын чордонунда да. Мурун болсо биз баягы кайсы мамлекеттин сыртында турабыз, четинде турабыз деп айтчубуз. Азыр болсо ошо кайра биздин чоң мамлекеттер бизге жакындаган аракет, биз менен эсептешип атат деген эле маселе. Кызматташууга кадамдар таштап атат, туурабы? Ошону биз туура пайдаланыш керек. Бул жерде эми сөзсүз түрдө Борбор Азия мамлекеттери азыртадан эле баягы Кыргызстанды колдоого даяр болуп турат, өздөрүнүн баягы пикирлерин. Добуштарын берип, алар дагы жардам беришти, аябай жакшы жардам беришти да. Ошол себептен мен ойлойм, мына ШОСту өткөзүп алгандан кийин эле биздин дипломаттар ошого даярдык убактасы 3-4 айдын эле көп даярдыктарды көрүш керек да. Бул жатта эми Борбор Азия үлгү болду деп айтсак болот да, жанагы тынчтык маселесине келгенде чек аралардын чечилиши дагы. Бул абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул негизги ошо биздин Кыргызстан баягы тынчтыкты жакшы көргөн, тынчтыкка жакшы кадамдарды таштаган мамлекеттеринде таанылдык да дүйнө жүзүнө. Анткени 30 жылдан бери ушу Фергана өрөөнү ушу Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан чек аралары чечилбей келатканда, ошол эң баягы кооптуу, эң мындай татаал регион Борбордук Азияда Фергана өрөөнү. Ошол жерде согуш чыгат дегенге чейин барган, ушу башка илимпоздор, политологдор, батыш мамлекеттеричи. Кудайга шүгүр, мына 3 президент былтыр кол коюп, баардык маселелер чечилди. Бул чоң үлгүлүү кадам болду да. Бул дүйнө жүзүнө тажрыйбалуу кадам болду. Ошол себептен дагы бул дагы абдан чоң таасир берди биздин тиги ушу Коопсуздук кеңешине шайланганы. Жакшы. Агай, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, жакшы маек куруп бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Алат Олаевдин бул чыгарылышында Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөсү болуусунун артыкчылыктары тууралуу Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри, саясий илимдеринин доктору Жекшенкулов Аликбек агай менен маек курдук. Саламатта туруңуздар.